Баткен облусундагы баардык шайлоо участкаларында 20:00 добуш берүү токтотулду. Бул жолку шайлоодо Баткенде 355.192 жаран эл өкүлдөрүн шайлоо укугун алган. Өнөктүккө карата 220 тилке иштеди. Дубандын жашоочулары жарандык жоопкерчилигин сезип, активдүүлүгүн көрсөтүштү. Кайсы талапкер эң көп добуш алды? Бул боюнча кесиптешим Мингүл Көчөрова айтып берет. Саламатсызбы кесиптеш? Баткен облусунда шайлоочулардын дээрлик 36% добуш берүүгө катышты. Облус аймагында 355 миңден ашуун жаран шайлоого укуктуу болсо, алардын 128 миңге жакыны добуш берүүгө жетишти. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматы боюнча Баткен облусунда одоно мыйзам бузуулар жана техникалык мүчүлүштүктөр катталган жок. Айрым тилкелерде эрте менен техникалык мүчүлүштүктөр жаралганы менен жеринде адистер ыкчам аракет жасап, процесске тоскоол жаралган жок. Ал эми Баткен облусунда жалпы 220 шайлоо тилкеси иштеди. Күн бою биз шайлоо процессин чагылдырып жатып, жарандардын пикирин укканыбызда татыктуу талапкердин келүүсүнөн үмүт кылган баткендиктер таза жана акыйкат жол менен добуш бергенин белгилешти. Эң негизгиси бул жолку шайлоодо аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү көпчүлүккө ыңгайлуу болгонун баса белгилешти. Белгилей кетсек, бул жолу Баткен облусунда 3 шайлоо округу түзүлүп, 9 депутаттык мандат үчүн 48 талапкер ат салышты.